Кыргыз-тажик чек арасындагы чыр-чатакка такталбай жаткан жер тилкелер эмес, учурдагы кыргыз элине чыккынчылык кылган Мадумаров айыптуу. Адахан Мадумаров чек арадагы тынчыбай жаткан жаңжалдардын башында турат деп кесе айтууга негиз бар. Колунда бийлиги, кызматы турганда Мадумаров өз элине эмес, коңшу өлкөнүн бийлигине жагынуу максатында Дарыя жээктеги 250 метрден ашуун тилкени тажик тараптын менчиги деп кол коюп берген. Бирок Мадумаров бул кылганын бүгүн эрдик деп уялбай эле айтып мактанууга аракет кылууда. Жерди тажиктерге өткөрүп, кайра 49 жылга кыргыздар ижарага алган документке Мадумаров элдин убалынан коркпой туруп кол коюп берген. Мадумаровдун кол койгон кагазына ылайык бош жаткан кыргыздардын жерине кийин тажиктер келип үй куруп отурукташа баштаган. Негизи Баткен району боюнча эки проблема бар да, Орох айылы менен Мачай айылы. Мачай айылда бул проблема болбойт эле, жана Жакөрүктө проблема чыкпадыбы? 5 жыл мурда теги Бакиевдин убагында бул жер тажиктин, теги Кытайлар жол салып асфальт кылып жатканда бир 250 метр дарыянын боюнан ошо Жакөрүккө чейинки 250 метрге бул тажиктин жери деп туруп кол коюлган да. Мадумаров кол койгонда государственный секретарь болуп туруп барып. Ошол кол коюлгандан тартып теги Баткен районунун Самаркандек айыл өкмөтү, Актатыр айыл өкмөтү, Аксай айыл өкмөтү, Лейлек району, Сүлүктүү шаары анклав болуп калды. Себеби кол коюлгандан тартып ошол жолдун Мачайга кеткен жагына, Чаркуга кеткен жагына үйлөр дарыянын жээгине салына баштады. Бул аябагандай мыкты, өтө пайдалуу болгон чечим. Эгер ушул чечимдин мыкты экендигин кийин далилденгенден кийин биз даярдап бергенбиз. Мадумаров кол коюп эле койгон. Аны биз жасап бергенбиз деп чыккан эр азаматтар да, баатырлар да чыгат. Сөз баатыры Адахан Мадумаров тажик тараптын кызыкчылыгы үчүн, пайдасы үчүн чоң иш жасаганы талашсыз. Бүгүнкү коңшу өлкөнүн бийлиги да 2009 жылдагы протоколду карманып турат. Эмне үчүн кыргыздардын атадан калган жерин Мадумаров коңшу өлкөгө өткөрүп берген? Анын коопсуздук кеңешинин катчысы болуп тургандагы кызматы жерди каалагандай калчыса болот деген ыйгарым укукту берген эмес. Кандай болгон күндө дагы Мадумаровдун кыргыз жерин тажиктерге өткөрүп берүүгө акысы жок болчу. Биздин жүргүзгөн сүйлөшүүлөр өтө туура эмес болгон. Кабыл алынган чечим туура эмес кабыл алынган. 270 метр жерде тажиктердин бир дагы үйү эмес, бир тереги болгон эмес. Туура. Бир тереги болгон эмес. Бүгүнкү күндө ошол жер толук койдо тажик туугандардын үйлөрү болгон. Ошол жер бизге биздин өзүбүздүн жерибиз болуп, өзүбүз колдонуп келген жерди кайсыл бир деңгээлде ошол бийликте ушунга чейин бийликте отурган адамдар карабагандыктанбы, кайсыл бир азыр айтып атышат, кайсыл бир протоколдорго кол коюлгандыктанбы, негедир ошол жерлердин баары Тажикстанга өтүп кеткен. Кыргыз-тажик чек арасындагы чатак маал менен кайталанып эле жатат. Эгер бийлик башындагылар өлкөгө чыккынчылык кылбаганда, чек арага чектеш жашаган эл бүгүн кыйналып запкы чекмек эмес. Мадумаровдун бул кадамын кыргыз элине жасаган чыккынчылык деп айтсак туура болот. Анткени ошол учурда коопсуздук катчысынын бул маселени кароого мандаты барбы жокпу белгисиз. Чек ара маселеси боюнча бул сүйлөшүүлөргө жетишкен соң бул документтер кийин Жогорку Кеңеш аркылуу ратификацияланыш керек болчу. Демек, эң биринчиси ошол сүйлөшүүнү жүргүзгөнгө жана эл аралык документтерге кол коюш үчүн тийиштүү мамлекеттик орган, президент, өкмөт же Жогорку Кеңештин атайын ыйгарымдуу мандаты болуш керек болчу. Андай мандат барбы жокпу бүгүнкү күнгө чейин белгилене элек. Анткени мен окуган массалык маалымат каражаттары тарабында бир гана кол коюлган документ турат. Мен ойлойм, буну тийиштүү органдар изилдеш керек.
Мадымаров коңшу өлкөгө жерди сатып жатканда анын командасындагы башка чыккынчыларды дагы айта кетишибиз керек. Алардын бири мурда чек ара кызматында иштеген Сайытжан Эратов. Ал 2009-жылы чек ара кызматынын Баткен облустук башкармалыгын жетектеп турган. Бул адамдар качанга чейин эркиндикте жүрүшөт? Өкүнүчтүүсү бул маалыматтардын эми гана коомчулукка ачыкталып жаткандыгында. Мадымаровду ошол учурдагы бийлик жоопко тартып, кол койгон протоколун жокко чыгарып, тажиктерге өтүп кеткен жер тилкесин кайтарып алууга мүмкүнчүлүк бар болчу. Кыргыз болуп туруп кыргыз элине күйбөгөн Мадымаров эми күпүлдөп, кыйын болуп сүйлөбөй, унчукпай отурса жарашмак. Жерди сатып мактанбай, күнөөсүн билип элден кечирим сураса да жарашмак. Эл алдында актанганы менен Абийир соту Мадымаровду эч качан кечирбейт.